Азыр мындай бир маселеде акылдаша турган өзүм менен. Децентрализацияда биз канча жыл болду? Мына эс тарткандан бери эле 30 жыл болду. Децентрализация деп айтып келатабыз. Бирок децентрализация өзүңө окшогон мэрлерсиз болбойт экен. Бир токтомду чыгарып коюп эле, бир мыйзамды чыгарып коюп туруп эле бүгүнтөн баштап децентрализация десең андай болбойт экен. Ошондуктан бир сунуш да, мындай ой калчап дегендей. Азыр Ошта, Ош шаарында серый налогко көрүнбөгөн зона канча? 30% дейтчимби ушул? 30%ке чейин контрабанда, ушул нелегальный продажа, налог төлөбөгөн бизнес да. Где-то 50% бизнес коммунскөдө да. Бизде азыр акчанын баардыгы чоң казан бюджетке чогулат, анан жерден бөлүнөт да, чөмүштөп кайра. Ошону биз бир эксперимент кылбайлы Ош шаарынан баштап. Пилоттук проект бир жылга мисалы үчүн президентибиз колдоп берсе, указ чыгарып берсе, жана НСП деп коет. Налог с продажи. Ошонун 50%-ин силерге берсек, 50% баягы автомашиналерден алып коюп атып азыр. Ошонун ордуна азыр пилотный проект. Анан ушул пилотный проекттин ишке ашыруу үчүн өзүнө окшогон күчтүү мэрлер керек да. Анан иштесе болот экен го деп деңгээлди көтөрүп берсең, башка Кыргызстан боюнча баардык мэрлерге ошону мындай сунуш кылат элек да. Мына иштесе болот экен го. Мына Оштон баштадык элек, децентрализацияны баштадык, НСПнин 50%-ын Ошко бердик элек, кадимкидей контрабанда азайды, серый схема азайды. Анткени мэрлер заинтересован болуп калат. Азыр мэрлер не заинтересован? Чогулабы, чогулбайбы башта оорубайт. А ушуну өзүң окшогон бир каарман керек да. Ошого макулсуңбу? Алмамбет Асаканович, мындай да. Ушул как раз НСП и НДС боюнча мен президентке кат жаздым. Ушул 50%-ын калтырып бергиле бизге шаардын развитиясына депчи. Азыр бизде 3,5 миллиард сом бюджет кабыл алганбыз. Ал чогулбой Алла билет. Бирок стараемыз. Ошонун ичинен где-то бир 300 миллиардты защищенный статья. А развитие эчтеме жок. Мына урматтуу президентибиз бизге 2 миллиард 200 миллион бөлүп берди, жолго 586 миллион бөлүп берди, анан дагы башка да 1 миллиард берди да. Бул жанагы стафону берип койсуңар, а бизге развитие акча жок. Азыр мамлекеттик салык кызмат тарабынан могу жылга, 2025 жылга 12 миллиард 165 миллион сом пландалган. Анын ичинен 2 миллиард 163 миллион сом НСП, 2 миллиард 167 миллион сом бул НДС. Эгер ошонун жарымын калтырып бергениңизде бизге жылына НСПдан 1 миллиард и НДСтен 1 миллиард, 2 миллиард сом калмакта. Ал моунда жетмекчи, биз вообще силерден акча сурабайт. Ошондо жанагы азыр президент тап фонддон берип атат. Атигинде өзүңдүн таманакы маңдай тери болуп калмакта. Анда өзүбүз чуркайт. Өзүңөр чуркап, өзүңөр заинтересован болуп көрүш керек Ошто. Бир жыл. Андан кийин бардык шаарларда ошого өткөрүш керек да. Бардык шаарларда силер республиканын бюджетин азыр баарына берген кыйын. Мисалы үчүн бир жерден башташ керек. Болгондо да эң күчтүү жерден башташ керек. Эң күчтүү бүгүн сенсиң, өзүңсүң. Баарын чуркатасың. Салык жана чуркап жүрбөйбү? Эми салыкчыларды кошол, болду, бүттү. Жок, мен өзүм чуркайт элем ага билечи. Тем более азыр НСПден 50% калтырчуларсыңар, өзүм барып чегин текшерип койчумун. Канча чек берип атасызбы, бербей атасызбы деп ар бир чегин текшерип койчумун. Азыр эч ким текшербейт да. Керек болсо ошо НСП боюнча налог с продажды. Ар бир чекке денежный эме кылып койсо болот да, жанагындай. Денежный бир компенсация карап койсо болот. Допустим, монча чек алып келесиң, могу сага 10% сеники деп койсо, ар бир клиент даже бир шоколад алгандагы уже чек алат да. Азыр бизде эч ким чек албайт да. Чек карабайт. Оштун начальник кайда? Келчи, каякта жүрсүң? Нурбек деген жигит. Мына. Мына Нурбекти астыга салып алып чуркатат элең. Нурбек бергилчи, мындай турчу. Бул өзү 160 килограммдай алкат койду. 7 айда Ош шаарына, Ош шаары боюнча канча салык чогулду? 7 айдыкын айтчы. Планды аткарып атасыңар, бирок ошо 7 айда. Бүгүнкү күнгө биз азыр чогултканыбыз 5 миллиард 383 миллион 474. Мына 5 миллиард. Ушунун 30 деп эле коелу бир 25% азыр обелениеге кетсе, канча кошулат? 25%. 5 болсо 1 миллиард кошулат. 1 миллиард, 1,5 миллиард кошулат. 1,5 миллиард дополнительно кошулат. Жеңиш. 2 миллиард жылына алып турасың.
Арак 2024 жылы совещанияда сизге чейинки зам айтканда ошону бүгүнкү күндө өзгөрүү бар да. бар. Бар. Асман менен жер дейт. Асман менен жер. Салыштырмалуу динамика абдан өстү. Ошондо бизде айтат, зам келип туруп, биз 6 ай жыйын өткөрдүк.